Кол өнөрчүлөр устаканасындагы тыныкеден жасалуучу буюмдар Бостон мырзадан суралат. Ал дээрлик өмүр бою мына ушул жаатта эмгектенип тыныкеден жасалуучу үйгө керектүү каражаттарды жасап келет. 16 жылдан бери иштеп жүрөт. Ата өнөрүбүз болот бул. Атаңыздан үйрөнгөнсүз. Атабыздан үйрөнүп. Кичинекей кезибизде келип, 3 айлык каникулда келип, анан өзүбүз иштегенибизде бир 8 жылдан болду. 8 жыл үйсүз. Yok, ben iştegenim уже 16 yıl oldu. 8 yıldan beri özüm samostoятельно işlet otam buyoqda. Sırası büte turgan nerseler emas buyoqda. Kede 3 gün, 4 gün, kede bir cumalık işlerim bolup kalat misalda. Sırası bütpeyt da nerseler. Çiyip, kesip, razmerler her türlü bolup kalat misal. Mınday vıçke kıla turgan bolsak onu elderdi kuhnyasının, oçoqların razmerler her türlü bolup kalat misal. Standart razmer düşpeyt da. Buga kişine o vaqt köbürak keter. Ustaçılık önörүндө чеберчиликтен тышкары тактык да өзгөчө мааниге ээ. Мисалы өлчөмдөн 1 см жаңылса, анда ал буюм жараксыз деп эсептелет. Жабдыктарды колго жасагандыктан эң алгач буйртмачыдан тактап суралат. Мына ошондо буюмга материал аз короп, чыгым болбойт. Oldun эле жасаган товарларыбыздан болот, кете турган товарлар. Анан көбүрөөк буйртма менен толка заказга ар түрдүү размерге жасайбыз. Мисалы мындай труба кылып берип десе, мындай труба. Bu trubanın razmeri her türlü de, buna 10'luk truba kılıp ver dese, 10'ga 9,5 bolsa ham düşpeyt da. Oşuga her türlü razmeri bolup kalat. Ama hazır aldırları standart bolat ele, liboy nerse. Hazır uşunday bizge okşagan ustalar köbeyip başka nerse bolganda, har kimi razmeri her türlü de hazır. Misal konditerler ham kelet, bir razmer alып kelet, ikincisi konkurent, bu dagı başka razmer alып kelet da. Oşuga her türlü razmerler her türlü bolat. Тыныке курулуш жана тиричилик буюмдар үчүн алмаштырылгыс болуп колдонулуп келе жаткан материалдардын бири. Негизинен колдонууга ыңгайлуу жана керектүү буюм жасоо устанын иш билгилигине байланыштуу. Мынандай өзүбүз иште ойлоп тапканбыз, мына ушуна атам чыгарган экен, мына летний душ. Буга свет керек эмес, мотор керек эмес. Кудай кааласа, мына үйдө же айыл чарбада жашагандар ушундай профиль коюп туруп эле үстүгө коюп койсо, мына күндүн нуру менен өзү исий берет бу. Шундай келет, өзүнүн кажатын чыгат, дагы кетче берет да. Ушундай. Анан мындай идиштибиз ham бар. Мындай идиштерибиз ham бар мына. Көчөлөрдө акаларыбыз кичине бизнес кылган жаңы өлкөлөрүбүз мына шербет сатат го, ушундай мына термиздин идиштерибиз бар. Мына тыныке менен орогонубуз, ортосунда пенасы бар. Ысык өткөрбөйт, муздак турат. Ошонун себеби менен термиз болуп калган как. Муздак турат бу. Үйлөр морлор экен э? Булар морлар. Бу айланып турган мордун өзгөчөлүгү. Бу дефлектор деп коет буну. Чыгып кеткен бууду тартышына жардам берет. Самоток, вентилятор деп койсо гана боло берет буну. Мына өзү чыккандан көрө буну койгондо тезирээк тартып чыгарат буну. Эффект жакшыраак болот. Тебирээк, бигирээк кылып коюп турган, коюп кое турган болсо, бизде өлкөлөрдө онча көп эмес, энди эми элдерге реклама кылып, башка кылып үйрөтүп атабыз. Көп адам түшүнүп калды. 1-2 койгон адам келип, буну пайдасын эми айтып кетти. Мына септикке койсо, мына туалет, канализация трубалар койсо пайдасы бар. Жыттарды соруп чыгат. Ичинде немелерди ham кургатып турат экен да бу. Тыныкеден жасалган буюмдарга суроо талап мындан 10-15 жыл мурдагыдан солгундаган, бирок ошентсе да жок эмес. Бостон мырзанын буюмдарын негизинен айыл жеринде жашаган кардарлар сатып алышат. Негизинен табигый материалдан жасалган буюмдар сапаттуу жана өмүр коопсуздугуна зыянсыз келет.